үй бүлөдөгү зомбулук беренесиндеги иштебей жаткан нормаларды практика жүзүндө иштөөгө багытталган, эффект бере турган сунуштарды биз киргизүү менен эле андан сырткары жаңы жоопкерчиликке киргизип жатабыз. Бүгүнкү редакцияда эгерде үй бүлөлүк зомбулук болгон учурда укук коргоо органдары коргоо ордерин карматат. Бул мындай эскертүү катарында. Экинчи мындай ишти жасабагын деген таризде да, жөнөкөй тил менен айтканда. Бирок анын жоопкерчилиги эч кандай каралбай калып кетип атпайбы? Ал ордерди эч кандай тоготпой кайра эле сабаган учурлар болуп атат. Анын жоопкерчилиги кайра эле ошол 75-чи берене менен каралып жатат. Ошол штраф деген нерсе менен. Штраф үй бүлөлүк бюджеттен төлөнүп атат. Биз жабырлануучу тарапка жардам бергендин ордуна кайра эле жазалап атпайбызбы? Ошол 30 миң сом, максималдуу 60 миң сомдун жарымы ошонун мойнуна жүктөп атпайбызбы? Таяк жеген, сабалган аялдын кайра эле. Ошондуктан мындай көп кече туура эмес түшүнүүлөр болуп кетти да. Мен ошо бир такты киргизип койсом да, 75-чи, 76-чы берене жоруктар жөнүндөгү кодекске 3 гана жазаны өзүнө камтыган. Биринчиси бул айып бул 30 миң сомдон 60 миң сомго чейин. Экинчи, үчүнчүсү бул коомдук түзөтүү иштерге, жөнөкөй тил менен айтканда көчө шыпырууга. Эми менин айрым коллегалардын кооптонуусу бул тосмо арыз калтырыш керек, жөн эле чыгып кетсе, анан чатакташып кетсе эле анан камалып кетпеш керек деген бир негизсиз ушундай ойлор айтылып жатат да. Андай эмес. Эгерде жөн эле чыр болгон болсо, эч кандай коркунуч жок. Эгерде ал ден соолугуна бир катуу жаракат алып келбеген болсо, эгерде ал менее тяжкий бойдон калса, эгерде ал ден соолугу начарлап, же Кудай сактасын да бир оор жаракат алып келип турган башка таптакыр оор кылмышка байланыштуу башка беренелер менен кылмыш кодекси менен тескелет алар. Ал эми үй бүлөдөгү зомбулук жаакка чабы кирген болсо, эч кандай мындай ден соолугуна зыян келбеген болсо, 75-чи биз сунуштап жаткан редакция. Ошондо тосмо арыз иштебейт дагы. Эң коркунучтуусу, биз штрафты алып салып атабыз дагы, эң коркунучтуу ал 40 саат көчө шыпырат. Эмне бул жерде коркунучтуу нерсе бар? Шыпыргың келбесе, кол көтөрбө аялыңа, бүттү да. Эмне маселе бар бул жерде? Не хочешь подметать, не поднимай руку деген эле сөз. Анан кийин бул жерде туура эмес багытка кетип калды. Тосмо арызды алып салсак эле, чекеден үй бүлөлөрүбүз ажырашып, кырылып калат экен. Анан кийин кичине эле шапалак берип койсо эле 10 жылга кесилип кетет экен деген бул жалган. Андай нерсе жок. Биз ошол биринчи штрафты алып салайлы сунуштап жатабыз. Анткени штраф бул тескерисинче биз жазалап атабыз. Ансыз да жокчулуктун айынан чыгып атпайбы ошол зомбулуктун баардыгы? Ансыз да жок бюджетти андан бешбетер биз жазалап, ошол штраф деген балекетти алып салайлы дагы, ошол коомдук түзөтүү деген иштер кала берет. Экинчи биз киргизип аткан ошол коргоо ордерин бузган учурда, эгерде ошо мыйзамды тоготпостон шапалактан кийин коргоо ордери учурунда, мына действующий редакцияда эгерде коргоо ордерин бузуп кайра сабай турган болсо, жабырланган тарап 3 күн ошол на время действия этого охранного ордера 3 сутканын ичинде соттук медициналык экспертизадан өтүш керек. Алыскы айылдагы бечара келинибиз каяка барат 3 күнүн ичинде жанталашып, каерден издейт ал соттук медициналык экспертизаны? Очный ставканы өтүш керек. Толгон токой мындай ыңгайсыз процедураларды камтыган. Андан ал адилеттүүлүккө ишеничти жоготкон аял койчу дейт дагы, анан ошо тосмо арызын жазып берет дагы, же арызды жазгандан таптакыр баш тартат. Биз ошон үчүн айтып атабыз, жеке коомдук категориядан коомдук категорияга өткөрсөк, эч кандай арыз жазуунун кажети жок болот. Бул биринчиси. Эч кандай баягы башка булактардан эле анан биз оор категорияга өткөрүп атабыз. Эгерде коргоо ордерин бузуп, ден соолугуна зыян келтирип, потеря слуха, ал жерде көп мисалы үчүн ошондой последствияларды алып келген учурда гана биз ошо жоопкерчилигин күчөтүп, из категории менее тяжких в категории тяжких өткөрүп, 5 жылдан 7,5 жылга чейин жаза өтүүнү каралган беренени сунуштап жатабыз. Что мы получаем в итоге? Тогда на время следствия не будет никакой необходимости ходить по судам, доказывать, что он общественно опасен.
автоматически он подпадает мера пресечения под арест на срок до окончания следствия. Автоматтык түрдө анын башкаруу чарасы ушул жол менен чечилет эгерде биз оор кылмыштар категориясын өткөргөн убакта. Бүгүнкү күндө ал иштебейт. Ошондуктан мына кечеги мисалы үчүн Сузактагы окуя, аны элдик мындай тополоң резонанс болбогондо 15 суткага аны камабайт болчу. 3 саатка алып келип профилактический работаны жүргүзүп, ашып барса биз кече кабыл алып берген 48 саатка кармаганга гана мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Анан эгерде жок, эртең билбейм, эми коллегаларым ошол туура 48 сааттын ичинде жарашышат да деп атпайбы кече айрым коллегалар. 48 саатта ойлонот, өзүнө келет. Анан ушу менен биз зато үй бүлөнү сактап калабыз деп аргумент катары эми ошону айтып атышат. Биз эми адаштырбашыбыз керек. Өтө оор кылмыштар өзүнчө бир кылмыш кодекси менен каралган. Биз болгону ошол охранный ордерди бузуп, ден соолугуна зыян келтирип сабай турган учурда ошону оор категориядагы деп жаңы берене киргизип атабыз. Ошол учурда гана тосмо арыз иштебейт, жана ал тергөө маалында камакта болсун. Анан ал неге камакта болуш керек? Ал аны коркутуп, үркүтүп, сотто башкача көрсөтмө бергенге эч кандай давление жасай албасын, тууган уруктарын жөнөтүп уюштуруп бербесин деген эле максатта.